Саламатсызбы, сиз Автор ТВ медиасын көрүп жатасыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларды тааныштырабыз. Жыл башынан бери 1,5 миңден ашуун орусиялык кыргыз жарандыгын алуу үчүн документ тапшырды. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калкты каттоо департаментинин жетекчиси Нурсултан Сардарбеков маалымдады. Статистикалык маалыматтарга караганда өткөн жылдын 9 айында Орусиядан 160.380 жаран келген. Быйыл Орусиядан келгендердин саны болжол менен 30%га өстү. Жыл башынан бери Россия Федерациясынан Кыргызстанга 192 миңден ашуун жаран келген. 2021 жылдын 9 айында 385 орусиялык кыргыз жарандыгын алуу үчүн документ тапшырган. Ал эми быйыл болсо 1631 орусиялык кыргыз жарандыгын алуу үчүн документ тапшырды деп билдирет. Ошондой эле былтыр 226 адам кыргыз жарандыгын алса, бул жылы жарандык алгандардын саны 603 болгондугун маалымдады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келди. Аны президент Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Аэропорттун флагштогуна Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, аны бойлото ардак кароол тизилди. Мындан тышкары концерттик программада тартууланды. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык биринчи кеңештин жыйынына катышышат. Мындан тышкары сапардын алкагында Кыргызстан-Азербайжан достугу сейилбагын, ошондой эле Гейдар Алиев жана Низами Гянжеви атындагы жалпы билим берүү мектептеринин ачылышы болот. Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ишеним телефондорун уюштурду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Ишеним телефону Украинанын аймагында жашаган кыргызстандык жарандар үчүн уюштурулду. Алар консулдук жана укуктук мүнөздөгү бардык маселелер боюнча кайрыла алышат. Элчилик Украинада убактылуу же туруктуу жүргөн Кыргызстандын жарандары менен дайыма тыгыз байланышта экенин билдирет. Алдын ала маалымат боюнча кыргыз жарандарынын арасында жабыркагандар жок. Иран Ислам Республикасы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулууга кызыктар. Кыргыз-Иран бизнес форумунда Ирандын элчиси Саид Харази келечекте эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу бир топ маалыматтарды берди. Элчи Иран Ислам Республикасы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кызыктар экенин айтты. Бул ишке ашса, Кыргызстан үчүн деңиз жолуна чыгууга жол ачылат. Мындан сырткары бизнес форумда Кыргызстан жана Ирандын ортосундагы соода-саттыктын көлөмүн 200 миллион долларга чейин көбөйтүү пландалып жатканын айтты. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Автор ТВ Checkit.com сайтынан жана биздин социалдык тармактардан окуй аласыздар.